Айда Жамшбековна, ошо генералдык прокуратура тарабынан мындай колдоого алыналык иштер жүргүзүлүп атат. Сизге мындай суроо да, мына кече биз омбудсмендин докладын уктук да. Ошол учурда ал кишинин докладында ушул генералдык прокуратурага карата аябай көп дооматтар айтылды да. Көп учурда биз кайрылган учурларда жооптор берилбей атат, чаралар көрүлбөй атат деп. Ушул боюнча кандай, эмне дей алат элеңиз? Рахмат. Омбудсмен докладында 400-дөн ашык кайрылуулар жиберилди деп айтылган да, туурабы? Прокуратурага деп. Биздин тастыкталган маалымат боюнча 291 жиберилген. Мунун ичинде баары бар. Центральный аппаратта канча, Ошто, Чүйдө канча бардык кол менен санап чыгышты балдар. 291. 2013 жылы лично Аманбаевтан 7 кат түшкөн экен. Вот ошол 7 кат боюнча мен айтып койгум келип атат. Биз 13 жыл эмес, 14 жылда да карадык. Пытка деген көп маселеге турган экен, кыйноолор боюнча. Ошо 13 жылы кайрылган, 13 Аманбаевдин колу менен, 14 жылы кайрылгандар боюнча болгону бир эле маселе боюнча кайрылган экен. Пыткалар боюнча, кыйноо маселеси боюнча бир кайрылуусу болгон экен. Ушулардын ичинде, мисалы үчүн, айтып атпайбы, прокуратура биздин суроо талапты аткарбай атат депчи. Аткарбай атат дегеним эмне? Каралганы баары каралат. Менде баары бар, кайсы номер менен, кайсы дата менен кеткен баары бар. Бирок ал сөзсүз түрдө Аманбаев мырза ойлогондой, ал киши айткандай болуп калбашы керек да, туурабы? Эки жагы бар. Бул любой кайрылуунун эки жагы бар. Ас дегенде эки жагы бар. Эми ошолордун ичинде, мисалы үчүн, биз аткарбай койгондордун ичинде кандайлары бар? Мен айтып койгум келип атат. Мисалы үчүн, Россия сотунун приговорун аткаруу боюнча кайрылган экен. Бул жерге алып келип, ана бул жерден өтсүн деп атат да, наказаниянычы бул жерден өтсүн деп атат. Ошол адам осужден российским судом за насильственные действия в отношении несовершеннолетнего, 14 жаштагы бала экен. Другой случай, мен тем более көптү айткан жок. Мисалы үчүн, 14-13 жылы мен 7 эле деп айттым, туурабы? 7 эле обращение деп атам. Мына дагы бирөө, муну дагы Аманбаевдин колу менен келип атат. Тоже Россиядан бияка которуу маселеси. Бул киши осужден за мужеложство с несовершеннолетним с угрозой убийства. Ушундай маселелер менен кайрылып атат. Анан кандай деп ойлойсуздар, биз ушуларды аткарышыбыз керекпи? Сөзсүз түрдө кээ бир маселелер аткарылбайт. Мына мен кээ бирин эле айттым. Мен омбудсмен институтунан негизи келген маселелерди айткан жокмун, Аманбаевдин колу менен келген маселелерди айттым. Эми толук болуш үчүн дагы бир маселеге токтолгум келет. Мына дагы мисалы үчүн героиндер 2 килограммга чукул героин менен кармалган кишини Казакстандан бул жерге өткөрүп бергиле деп атат. Мен негизи акыркы учурда особенно ушу экстрадициялар маселелерин абдан чоң контролго алдым. Наркотиктер менен соттолгон адамдарды, убийство, негизи тяжкие преступлениялар менен соттолгон адамдарды кереги жок, биякта андай адамдар сөзсүз деле толтура деп атам. Ошол жерден анткени бул жерге которулуп келип аткандардын себеби бир эле. Более либеральное законодательство. Условныга тезирээк чыгып кетсе болот. Амнистия болуп атат. Ошолордун артынан бияктан өтө абдан аларга ыңгайлуу да, биз ошого бөгөт коюп атабыз. Сөзсүз түрдө биз көп адамдарга жакпай атабыз. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, кечээ сөзүн бир эле прокуратура болуптур. Негизи кемчиликтер бардык мамлекеттик органдарда бар, прокуратурада да сөзсүз түрдө кемчилик көп, анын үстүндө иштеп атабыз. Мисалы үчүн кыйноолор жөнүндө айтып аткан болсок, маселе абдан ийимде көп. Ички иштер министрлигине кыйноолор ошол жерде болуп атпайбы? Прокуратура эмне? Прокуратура ошо пыткаларды изилдейт. Ошол эле жери болбосо, анан эки сөзүн бир эле действительно прокуратура болсо таң калыштуу факт болот экен. Мен башка органдарда караш керек деп атканда, жок, бизде айтпагыла, башка органдарда айткыла деген маселени айткан жокмун. Мен өзүңөргө деле суроо берсеңер болот да, мунун бир себеби болуш керек да, туурабы? Себеби болуш керек. Ошол себепти мен билем. Ал себеп бир эле. Бул омбудсмен Аманбаевдин жеке кызыкчылыгы. 13 жылы кылмыш иши козголгон. Ал кылмыш иши в отношении
сотрудников Ошской туберкулезной больницы козголгон былтыр 13-жылы. Азыр териштирүү иштери жүрүп атат. Бул кылмыш иши боюнча көп фигуранттар бар. Анын ичинде баягы суралып жаткан адамдардын ичинде сиздердин коллегаңыздар Республика партиясынын депутаты Аманбаева бар. И мен ойлойм, ошол жалгыз жеке кызыкчылыктын артына баягы шектүү шекенет деп кыргызда айткандай, бул киши өтө эле эрте баштап алды бул компаниянычы. Анткени тергөө бүтө элек. Балким эч кандай маселебиз болбойт депутат Аманбаевага. Балким ага тергөөдө суроо болбошу да мүмкүн, бирок текшерүү болуп атат, абдан көп нарушениялар тастыкталып атат. Бирок аягында айып угузганга келебизби? Ошо мисалы үчүн ошондой представление мен бияка алып келемби, келбеймби? Ал дагы суроо. Бирок бул киши ошо событияларды баягы опережать этип кийин да бирдеме болсо политическое преследование бизге мода болуп калбадыбы? Ушундай деп айтканга бул киши ошо иштерин өтө эрте баштап алды. Түшүнүктүү. Эми кече алардын билдирүүсү бүтүн коомчулукка тарап кетти да. Бирок мындай тактап алгандан кийин бул материалдарды жарыялаш керек деген ойдомун да. Андан кийинки ошол кыйноо жөнүндө айтып калдыңыз да. Мына прокуратура тарабынан прокуратурага 2013-жылы 265 арыз түшкөн экен да кыйноо боюнча. Ошонун ичинен 245и кыскарган. Туура, көп учурда кыскарып атат. Бирок ошондой болсо дагы мындай объективдүү болсок, 2003-жылы өзү статья пайда болгон, пытка деген 2003-жылы. Мына Кудайым буйрса быйыл 11-жылы кетип атат, туура? 11 жылдын ичинде мына акыркы жылды албаганда, 13-14-жылды албаганда бир да приговор болгон эмес. Мен ошон үчүн жана сөзүмдө айттым, негизи муну мен өзүм бай анализде, мен дагы эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугуп аттым, анан өзүм үчүн да чоң суроо болду. Эмне үчүн ушундай бир да приговор жок? А көрсө действительно баягы менее тяжкий болгон үчүн элдешип алып эле, а элдешкенге сөзсүз баягы ошо сотрудниктер алып барат адамдычы. Коркутабы, үркүтөбү, алдайбы, иш кылып алып барат. Ошонтип эле жабылып калчу экен да. Мына азыр ошол бөгөттү койдук. Ошол баягы лазейканы мына сиздердин чоң жардамыңыздар менен жаптык. Биринчи мына приговорлор кете баштады. Бүгүнкү күндө абдан көп сотто иштер каралып атат. Мына 11-жылы бир приговор бар дедим, 13-жылы приговор бар дедим, уже обвинительный приговор в отношении сотрудников Нарында, Жалалабадта дагы бар дедим. Мындай случайлар бар. Анан айтканда негизи мен эмне үчүн объективдүү бааны абдан сурайм сиздерден. Мисалы үчүн Ошто өткөндө 8 сотрудник, 8би? 7 же 8 сотрудник пытка үчүн жокко тартылды да, мисалы үчүн Ошто. Ал деген ал мындай категорияда иштер оңой олтоң эмес. Ошол эле прокурорский работниктерге мисалы үчүн алардын эч кандай безопасность маселелери чечпейбиз. Прокурорлор баягы жумушу эле болбосо эч кандай ничем не защищены. Ошондой иштерди чечип атат. Канчалаган сотрудниктер мисалы үчүн тартып атат. Анын артында ар кайсындай мындай негативный маселелер болушу мүмкүн. Коркпостон иштеп атат. Анан иштеген жумушту дагы иштеп атасыңар деп айтып койсоңуздар жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. Ана мына прокуратура органдары тарабынан текшерүү учурунда аудиторлорду жана башка адистерди нанимат эткен учурлар болот да. Ушул мисалы үчүн айыл өкмөттөрдү же бир кандай ишканалар текшергенде ушул мыйзамдуу? Мыйзамда андай бөгөт жок, запрет жок мыйзамда. Алсак болот, бирок мындай случайлар өтө чанды кездешет. Практически жок десем болот. Өтө чанды кездешет. Кээде действительно эч каяктан майнап чыкпай калганда, бирок өзүбүздүн көзүбүз жетип турса, ушундай нарушениялар болду дегенде кээде ошо тергөөчүлөр ошондой методго прибегать этет, бирок ал почти жокко эсе десем болот. Рахмат. Ана бай өзүңүз айтып кеттиңиз, мына чет өлкөдө кылмыш жасаган, соттолгон биздин жарандарды канча болсун мындай жардам көрсөтүлдү сиздер тарабынан? Жардам көргөзүлүп эле атат. Жана бир жардам бул экстрадиция маселелери. Кээде мисалы үчүн багар көрөрү жок, же болбосо оорулуу энеси бар деген случайлар болгондо биз которуп келебиз. Же дагы бир себептери болгондо. Бирок муну негизи мындай сүйлөшүп алдык, минимизировать этели экстрадиция маселелери. Анткени коррупцияга байланышкан маселе болот. Өткөндө 13-жылы бир сотрудник прокуратуры болгондо да центральный аппаратта кармалды взятка мененчи. Ушул экстрадиция маселелери боюнча. Ошон үчүн муну абдан катуу көзөмөлгө алдык. Бүгүнкү күнү башка мамлекеттерге де 3000ге чукул жаран бар.
башка мамлекеттердин СИЗОлорунда, түрмөлөрүндө 3000дей адам бар. Анын көбү Россияда, анан Казакстан, анан Өзбекистан, бул панада анча мынча башка мамлекеттерде болуп кетет да. Ошолордун негизи качан ушундай кайрылуулар түшкөндө, ар кайсы маселелерди же экстрадиция маселеси, же башка маселеси болгондо биз сөзсүз түрдө аны карайбыз. Өзүбүздүн эми полномочиябызга жараша. Рахмат. Эми биздин прокуратура тармагынын ошо материалдык техникалык базасы кандай абалда, финансирование кандай болуп атат? Чоң рахмат. Эми финансирование десе, конечно, көп эле маселени койгубуз келет, бирок анын кажети жок. Анткени бюджеттин негизи катчылыкты көрүп туруп биз андай маселелерди койбойбуз, бирок керектүү, баягы приоритеттүү нерселердин баарын, багыттардын баарын тактап алганбыз. Ошол маселелерге финансирование болуп атат. Чоң рахмат. Парламентке дайыма парламент колдойт прокуратуранын финансированиясын. Өкмөткө рахмат. Көп маселелер, мисалы үчүн биздин зданиябыз менен тиешелүү маселелер бар. Ал зданияны баштадык, иш жүрүп жатат. Биз негизи мындай чачаланды болуп отурабыз да шаардын ичинде. Мисалы үчүн азыр 3 управление, анан центральный аппарат башка жакта отурабыз. Негизи 3 жерде отурабыз да. Ошол баарын чогултуш керек да. Анткени мен иштин кызыкчылыгына караганда баары бир жерде болуш керек экен. Анан дагы экинчи маселе, мен жана айтпадымбы, садиктерди кайтарып атабыз депчи. Прокуратура ал жаатта абдан көп жумуш. Мына 3 эле жылда айттым мен 30 садикти кайтардык деп. 31 болсо керек. Кайтардык деп. Бирок өзүбүз тилекке каршы прокуратура 3 садикте отурабыз. Ошо здание менен мен ошол маселени да чечким келет. Анткени кайрайым ошо ведомственный садик кылышыбыз керек да, биз делечи садикти ал жердеги управленияларды которушубуз керек. Анан Таш көмүрдө, анан Сокулукта садикте отурат, бирок бул маселени да Кудай буйрса чечебиз. Жергиликтүү органдар менен иштеп, буйрса ал маселени да чечебиз деп ойлойт. А башка маселелер акырынык менен чечилип атат. Андай чоң орчундуу маселе деле чечилбей алган маселе жок десем туура болот. Жана здание боюнча дагы бир чоң нерсе, билесиздер, биздин архивибиз күйүп кеткен. Архив сакталып аткан жай стандарттарга жооп берчү эмес. Мен архивдин маселесин да чечишим керек да. Ошон үчүн жанагы здание, жаңы салынып аткан зданиеде буйрса архивибиз да болот. Күйбөгөн, стандарттарга жооп берген архив болот буйрса. Ошо башка маселелер чечилип эле атат. Айлыкты көбөйтүп бердиңиздер. Рахмат. Акыркы маселе, акыркы учурларда ротация кадрларды ушул колго алынды да. Ушул кандай жемишин берип атат? Кадрлар ротациялады. Жемишин эми бүгүн эртең баягы кыска мөөнөттө айта коюш кыйын, муну көрүш керек да, бирок жемишин сөзсүз түрдө берет. Мен ойлойм, биринчи күндөн баштап эле назначение болгондон эле берип атат деле болуш керек. Эмнеге дегенде, эми ротация маселелери баягы көп жыл, тем более прокуратурада иштеген адамдар көп жыл бир жерде иштебеши керек. Особенно өзү каяктан болсо ошол жакта иштебеши керек деген принцибим бар. Мен ошон үчүн мен райондон районго, шаардан шаарга азыр ротациялар жүргүзүп атам. Көбүн эсе бул маселе чечилип калды, бирок алда дагы маселелер бар. Кээде бар прокурордун эмелери бар, работниктер өзлөрү ушу маселени көтөргөн адамдар бар. Мен аларга абдан ыраазы болом. Туугандарым иштетпей атат дегендер да бар да. Ушунча жылдан бери иштеп калдым эле, мен башка жака барып иштеп берет элем дегендер да бар. Алар дагы башка жерде орун которуп атышат. Рахмат.